Премьер-министр Кубатбек Боронов 2020-жылдын 4-октябрында өтө турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү иштеринин жүрүшү талкууланган жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы вице-премьер-министр Акрам Адумаров жетектеген шайлоо комиссияларын уюштуруу маселелерин кароо жана материалдык техникалык жактан камсыздоо боюнча иш алып бара турган республикалык штаб түзүлгөнүн белгиледи. Алдыдагы шайлоо мурдагылардан коронавирус инфекциясы пандемиясы учурунда өткөрүлө тургандыгы менен айырмаланат. Бул масштабдуу саясий окуя жогорку деңгээлде уюштурууну талап кылат жана шайлоо участкаларында эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандарга вирустун жугушун алдын алуу боюнча иш-аракеттерди көрүү шарт. Биздин алдыбызда шайлоону ачык жана таза өткөрүү үчүн бардык шарттарды түзүү маселеси турат, деди Кубатбек Боронов. Учурда 2464 шайлоо тилкеси бар, анын 44-ü чет өлкөлөрдө, 54 аймактык шайлоо комиссиясы түзүлүп, алардын курамы бекитилди. Алдын ала тизмеге 3.428.873 адам кирди. Онлайн режимде өткөн жыйында Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова баяндама жасап, ал жалпы республика боюнча парламенттик шайлоо өткөрүүгө даярдык көрүү иштери толук кандуу жүрүп жатканын белгиледи. Анын айтымында шайлоо участоктарында добуш берүүдө жарандардын дене табы өлчөнүп, жеке коргонуу каражаттары таркатылып, маал менен имараттар дезинфекцияланып турат жана тийиштүү аралыкты кармануу талап кылынат. Мындан тышкары шайлоо участокторунан тышкары добуш берүүдө жана шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча компаниянын учурунда текшерүү алгоритми иштелип чыккан. Кеңешмеде укук коргоо органдарынын, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери баяндама менен чыгышты. Премьер-министр мамлекеттик тармактык органдарга, анын ичинде коомдук тартипти, кибер коопсуздукту камсыздоо, уюштуруу маселелерин ишке ашыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди.